Сиз бизден дагы кыйын болгон Азирет Умарга бирөө келип, Аллах разы болсун, аялын даттанайын деп келсе, аялы жеңеби сүйлөп аткан экен да ачысы келип. Ой ишенген кожом сен болсоң деп кайтып бараткан экен, чыгып, токто. Неге келдиң эле? Жок, ушундай башка нерсе. Жок, чынын айт дегенде айтты. Аялым даттанайын десем, жеңемдин үнү чоң чыгып аткан турбайбы дейт. Эс айтты, сени бала төрөп берсе, сен деп сулуулугун таштаса, бүт ошол үйүн таштаса, өмүрүн арнаса, жаштыгын берсе, анан сен бир ачуусун көтөрө албадыңбы дейт да. Ошон үчүн туугандар, бул сөз аталарга эмес, жаштарга тиешелүү. Аялды сыйлайлы. Аллах билет бизге кайсыл аял тактыктуу экенин. Сиз ойлошуңуз мүмкүн. Мен баланча аялды алганда баланча жашамакмын деп. Аллах билет, нике кайыптап коет. Ырыскы тамак ким ойлоду эле? Меккеге келип төөнүн этин жейбиз деп. Эч кимдин оюна келген эмес. Тагдырына жазылган эмес. Алла тагдырга жазган. Аллах билүүчү сизге. Ала я'ламу ман халаqa. Аллах кимди жаратканын билбейби? Билет. Ва хувал латифул хабир. Кабардар зат. Төөнүн этин сизге ырыскы кылып жазгандай, деги Айшакан эжебизди да сизге ырыскы кылып аял кылып жазган. Ошол сизге татыктуу аял. Болгону биргө бирөө Чубак устаз муфтир ал кезде никемди кыйып атат. Жашмын, 21 жашымда үйлөнгөн. Келинчегим 18 деле муфти башы менен кичпейил зат экен, үйлөнүп айтып калыс. Бир нерсени өмүр бою сактап кой. Аял сол кол болот, сен оң кол болосуң, үй бүлөнү баштап. Эркектин ачуу келген аял буйтап коюш керек. Аялдын ачуу келген эркек буйтап коюш керек. Жашоо өтө берет. Экөө тең бой көтөрө берсе кантиптин аталарыбыз отурбайбы? Апабыз ээрчитип келип татыктуу умура кылып атат. Азыркы биз жаштар талак берип атабыз. Бизге да насип кылсын, дуа кылып сураңыз уялбай. Эртең мен да кемпирим менен картайып, жакшынакай ээрчитип келип умура кылайын ушул жерде деп дуа кылып сурап калыңыз. Дагы 2-3 күнүңүз бар.